майрамынын тургундары, сиздерди жаз жарчысы, жаңылануу жана жакшылыктын майрамы болгон Novruz майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Novruz бул жөн гана майрам эмес, бул табияттын жаңыланган учуру, ата бабаларыбыздын мурас болуп калган нарк насилдин ыйык салт санабыздын тирүү белгиси. Бул күнү жер энебиз жанданып, айлана чөйрө жаңыланып, адам баласына жаңы үмүт, жаңы дем берет. Кыштын катаалдыгы артта калып, жаздын жылуу илеби ар бирибиздин жүрөгүбүздү жарыкка жана жакшылыкка жетелейт. Ардактуу мекендештер, жаздын жаңылануу майрамында ар бирибиздин жүрөгүбүздө жакшылыктын, билимдин жана туугандыктын сезими бекем болсун. Манас шаарыбыздын ар дайым тынчтыктын, ынтымактын жана өнүгүүнүн символу болуп кала берсин. Ар бир үйгө кут конуп, дасторконубуз ырыскы берекеге толсун. Жыл бою кубаныч, ийгилик жана молчулук коштосун. Өлкөбүз өркүндөп, Манас шаарыбыз гүлдөп өсө берсин. Дагы бир рет майрамыңыздар кут болсун. Арбаңыздар, ардактуу замандаштар, кадырлуу кыргызстандыктар, кымбаттуу коноктор. Бүгүн жалпы кадырман элибиздин эзелтеден бери сакталып келе жаткан, алас айтылып аарулукка чакырган, токчулукка дан таштаган эң байыркы, эң бейпил майрамдарынын бири болгон. Ата бабаларыбыз ардактап келген, ата бабаларыбыз улусын улуу күнү деп даңктаган Novruzду зор кубаныч жана жаркын маанай менен тосуп жатабыз. Күн менен түндүн теңелиши менен кошо келген Novruz майрамы менен кошо жаратылыш жаңырып, жер жүзүнө жаңы дем, жаңы күч кирет. Жаңгыр менен жерге көрсө, бата менен элге көрөт деп айтылат элибизде. Бүгүн алас менен кошо алакандар жайылып айтылган ак баталар кабыл болсун. Ата журтубуздун укура-байлыгы биздин элибиз. Элибиз баарынын улуу, баарынын күчтүү, уюткалуу улуу журтубузга ар бир кыргызстандыктын ак батасы тийип, Кыргызстаныбыз тынчтыкта, барчылыкта өнүгүп жаңыра берсин. Баарыңыздарды жана Novruzду белгилеп жаткан өнөктөш мамлекеттердин калкын, Кыргыз Республикасынын президентинин жана жалпы министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан Novruz майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын.